Кээде биз таң калабыз го. 4 айлык даватка чыгып келген киши чыгып келсе дагы ичүүнү улантканына. Ойлойсуң да, бул адам даватка чыгып жүрөт го. Неге ичкен чыштаган жок? Ушунчалык өзүн жеңе албайбы? Ушунчалык алсыз кишиби деп таң калабыз. Керки адамдар бар, намаз деле окуй берет, аракты да иче берет. Таң калышты да, кантип? Керки адам ушунсуз. Бирок ушуну түшүндүрүп бергим келет силерге. Сен 1000 жолу даватка барып келсең дагы, бирок ошо даваттан келгенде сенин жаныңда алкаш досторуң бар болсо, сен аракты улантасың. Сен 1000 өнүгүү жөнүндө форумдарга барып туруп бизнес жөнүндө угуп келсең дагы, жаныңда эчтеке кылгысы келбеген жалкоо досторуң болсо, сен деле ошо жалкоо болосуң. Демек, чөйрө. Кандай адамдар менен сен өзүң чөйрө түзөсүң? Эгер сен айтып койт го, миллионер менен дос болсоң, сен миллионер болосуң. Бул чындап эле иштейт турган нерсе. Эгер сен иманыңды көтөргүң келсе, даватка чыгып, даваттан чын эле пайда алгың келсе, биринчи кезекте сен өзүң чөйрөңдү өзгөртүшүң керек. Керки адамдар таң калат, мен намазын тургуза албай атам, кантип намазды окуйм, неге менде оор болуп атат дейт. Болбосо жанында досторуң карасаң, бирөөсү кальян тартып атат, бирөөсү болсо жакта шорт ичен басып жүрөт. Анан каяктан намаз окуйсуң сен? Эгер сен 5 намаз окуган адамдардын жанында жүрө берсең, сен алардын жанында жүрө эле 5 намаз окуп кетип каласың. Ошол сыяктуу да, эгер сиз бир нерсе бат үйрөнгүңүз келсе, ошол нерсе менен чындап ыкылас менен алектенген адамга кошулсаңыз, бат болуп кетесиз. Эгер мисал үчүн керкилер айтып койт да, мен YouTube менен үйрөнгүм келет, анан мындай кылгым келет, обучение кыласызбы деп, обучениеде эмес, кеп чөйрөдө. Эгер сиз жакшы чөйрө тандасаңыз, ушу YouTubeга кызыккан, балким билбеген, мынчалык тажрыйбасы жок, балким бирок 5 адам менен чогулуп, аябай YouTubeга кызыккан адамдар менен чогулсаңыздар, не кыласыз аягында YouTube эле үйрөнүп өздөштүрүп кетесиздер. Кайра эле. Чөйрө. Сиз 1000 ыкма кылсаңыз дагы, 1000 кадам кылсаңыз дагы, бирок чөйрөңүздү өзгөртпөсөз, кайра эле ушул нерсе кайтып келесиз. Эң башкысы нерсе, ар бир иштин башында бул чөйрө. Ошондуктан чөйрөңүздөрдү аң сезимиңизге туура тандап, өзүңүздүн максаттарыңызга туура тандап, туура адамдар менен өзүңүздүн айланаңызды түзсөңүз, сиз сөзсүз түрдө өзүңүздүн койгон максатыңызга жетесиз.